Biz эфирибизди улантабыз. Биздин куттуу студиябыздагы жакшынакай инсандардын бири келип отурган учуру тааныштыра кетейин. Данияр Үсенов, Пик Бишкек бизнес-инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалар боюнча менеджери. Данияр байке, чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Суук, аба ырайы эшикте суук. Ошого карабастан биздин эфирге келип жакшынакай маалымат берип кетесиз. Чоң рахмат сиздерге. Жана ошондой эле Пик компаниясы боюнча тааныштыра кетсеңиз, эфирибиздин башында эле сиздер менен жакшынакай таанышып, кеңинирээк маалымат алалы сизден. Чоң рахмат чакырганыңар үчүн. Менин атым Данияр Үсенов, айткандай ушул программалардын менеджери болом. Пик бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору. Бул борбор 2019 жылы ачылган. Улуу Британия тарабынан каржыланган бир уюм. Негизги биздин максат бул Кыргызстандагы микро жана орто чакан бизнестерди өнүктүрүү. Биринчи биздин максат ошол билим берүү, консультация берүү, андан кийин ментордук деген бир жаңы инструмент бизде азыр аябай популярдуу болуп атат. Бул тажрыйбалуу бизнесмендердин ошол жаңы эми баштап аткан бизнесмендерге кеңеш берүү. Ошону дагы өнүктүрүп жатабыз. Ушул убакытка чейин 2 жыл болуп калды уже. 2 жылдын ичинде биз көптөгөн программаларды бүтүрдүк. Анын ичинде IT стартаптар үчүн программалар болду. Электронный коммерцияга кирип аткан же электронный коммерцияда өнүгөм деген бизнесмендерге дагы программаны жасадык. Өзүнчө бир мигранттарга программа жасалды. Бул тиги эмеден Россиядан башка мамлекеттерден келип эмне кылам деген суроолор менен отурган жаш жигиттер, кыздар, ошолорго биз программа жасадык, бизнести баштоо программасы. Андан кийин биз айымдар үчүн өзгөчө бир программа да жасаганбыз. Азыркы учурда бизде ошол инвестицияга даярдоо деген программа болуп жатат. Биздин негизи программаларыбыз 1,5 ай, 2 айга созулат. Ошол жакында буюрса демоден деп коет. Азыр акселерация инкубацияда бүткөндөн кийин демо күнгө ошол бүтүрүүчүлөр, биздин бүтүрүүчүлөр инвесторлордун көзүнө ошол презентация кылышат. Ошол жакын арада ушул 19 ноябрда ушул демо күндү өткөзөбүз. Эми азыр болсо биздин эми ачыла турган программабыз бул экспортко даярдык. Өзгөчө биздин бул жерде катышуучулар бул тигүүчү сектордон, швейниктер деп коебуз. Ошолорго арналган. Анткени билесиңер, швейный отрасль аябай бизде өнүгүп келаткан, бирок азыркы учурда бир аз аксап баратат. Бирок ошого карабастан аябай чоң отрасль, аябай чоң тармак, көп киши иштейт. Ошондуктан биз ушул программаны жасайлы, ушул программа менен биздин Кыргызстандагы ишкерлерге жардам берели деп ушул программаны баштап атабыз жакында. Биз Пик Бишкек бул бир эле центр. Андан кийин Ошто дагы бар бизде центр. Караколдо да жаңы ачылды. Бирок основной центр ушул Бишкекте жайгашкан. Биздин дагы өзүбүздүн менеджментибиз бар. Алар кенен ошол Кыргызстан боюнча программаларды тейлейт. Кыскача мындай. Сиз өйдө да айта кеттиңиз, ушул Кыргызстан боюнча цех негизи ишкердик жагы аябай өнүгүп келатат. Ошол пандемиядан кийин азыркы учурда көбүнчө ошо ишкерлер, көбүнчө цехтер жабылыппы, же болбосо иши жаман болуп аткан учуру болуш керек, бирок бул дагы убакыттын өтүшү менен кайра оңуна келет деген ойдомун. Андыктан ошол сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн ушул цех жагы аябай өнүгүп келатат жана ошол жактан Кыргыз Республикасынын бюджетинен түшкөн акча кенен элеби? Биринчиден бул тарыхка карасак, бул тармак аябай 2000 жылдан бери өнүгүп баштады да. Анткени өзүңүздөр билесиңер, Россияда, мисалы Россия бул биринчи базар да. Көп экспорт Россияга кетет, андан кийин Казакстан. Чоң рынок. Ал убакта 2000 жылдары кийим тигүүчү заводдор жок болчу да. Көп учурда теги эмелерден базардан алышчы. Мисалы үчүн же Оптовый Черкизово деген аябай знаменитый жер болчу, ал жерден бүт Россияга тарачы.
мисалы үчүн ошол убакта Кыргызстан аябай мындай жакшы позицияда болуп калды. Биздин баягы таможня жагынан дагы өзүнчө бир жеңилдиктер бар болчу. Анан биздин эл аябай мындай предпринимательский дух бар экен. Өзүнчө ошол эмени байкап, ошол мүмкүнчүлүктү ошондой тиге баштаган ошол рынокторго. Анан бара-бара өнүгүп кеттик. Эми болсо азыркы учурда бир жагын айтып коеюн, ошол убактарда бул баягындай хаотичный болуп, көп учурда баягы көмүскө деп коелу, ошондой бир өнүккөн да. Анан көп учурда мисалы үчүн сапатка көп басым жасалган эмес, анткени баа эң маанилүү болчу. Тез көп көлөмдө кийимди тигип арзан баада сатыш. Ошол негизги максат, ошол принципте, ошол бизнес модельде көп адам акча тапты. Бирок эми заман өзгөрө баштады. Мисалы үчүн Россияда азыр көп баягы сет деп коебуз, арзан сеттер пайда боло баштады. Демек азыр кийимди Россиядагы адамдар арзан баада, нормальный качество менен магазинге барып, бир аз сервиси бар, ошол жактан кийип алат. Ошондуктан спрос дагы азая баштады. И биздин бул жактагы ишкерлерге дагы башкача уже подход. Качествону сурайт, документтерин сурайт. Ошондуктан ошого карабастан дагы эле Россияда спрос аябай көп. Мисалы үчүн Россиянын мондай кийим алып келет. Импортерлорду карап көрсөңөр, биринчи орунда Кытай, Бангладеш, Белоруссия, азыр Өзбекстан дагы. Бирок биздин көлөмүбүз өтө аз, 1%га даже жетпейт экен. Мен карап көрдүм. Демек потенциал аябай чоң, тыгыз мамилелер бар, контакттар бар. Азыркы убакыт жаңы деңгээлге өтүү. Сапатка басым жасоо, брендке басым жасоо, дизайн, ошондой эле баягы кардар менен мамилени түзө билүү, официалдуу баягы договорлор менен. Ошондой азыр убакыт келди. Эми биз байкап атабыз. Ошон үчүн бул программада мен ойлойм, аябай мондай талапка азыркы учурда керектүү. Анткени көп компаниялар, көп ошо тигүүчү компания дебейм да, эмелер, цехтер, компания болобуз деген уже ниеттери бар да. Ошондуктан менин оюмча азыркы учур жакшы учур, өзгөргөнгө, өнүккөнгө учур келди. Октанан барыбызга белгилүү болгондой эле бүткүл дүйнө ушул пандемиядан кийин, коронавирустан кийин ой жүгүртүүсүн жүргүзгөн иштерин башкача деңгээлге көтөрүп өзгөрттү деги эле. Адам баласынын баягы ой жүгүртүү, ойлонуусу башкача деңгээлге бурулуп кеткен учуру, таптакыр башкача жашап калдык. Бизнес жагында, ишмердик жагында кандай өзгөрүүлөр жана кандайча новатордук жактан дагы жаңы киргизүүлөр болуп жатат? Биринчиден, ковид бул деген эмне алып келди бизге? Бизге бул интернетти дагы да көп колдоно баштадык. Үйдө отуруп эле иштерибизди бүтүрүп атабыз. Санарип жагы өнүгүп аткан. Бизнес үчүн бул дагы бир жагынан мүмкүнчүлүк, аябай чоң мүмкүнчүлүк. Анткени мисалы үчүн көбү азыр офис деле керек эмес. Мисалы үчүн ошол эле Google'ды карап көрсөңөр, көп компаниялар, Google, дагы башка компаниялар өзүнүн сотрудниктерине силер үйдөн отуруп иштесеңер болот деген бир шарттарды берип атат, уруксат берип атат. Бул биринчиден. Экинчиден, кардарлар менен деле мисалы үчүн ошол эле швейный секторду алалы. Көбү биз азыр сүйлөшүп атабыз. Швейный сектордон айтат, мурун дейт, Дордойго келчи дейт биздин кардарлар Россиядан, Казакстандан биз сүйлөшчүк дейт. Ошол жерде кол келишип, ошол жерден эле уже заказды кылып койчу элек, акчаны алчык дейт. Азыр уже убакыт андай жок, келбейт дейт. Же интернеттен бул деген баягы Wildberries деген платформалар чыгып атат турабы? Демек, сатуу каналдары өзгөрүлдү азыр бизнескечи. Азыр сатуу канал даже Instagram'дан отуруп алып сатсаң болот. Демек, бул биринчи ошол сотрудниктер, экинчи сатуу каналдары уже онлайндан кылса болуп калды. Бизде деле Кыргызстанда интернет өнүгүп баратат. Менин оюмча бул ушул эң негизги өзгөрүш деп коеюн бизнесте.
Ооба. Анан сиздердин компанияңыз боюнча дагы суроо негизинен жалпыбызга белгилүү болгондой эле Бишкек шаарында ишмерлер көп, баягы өзүнчө бир бизнесмендер, чакан кичинекей бизнестер да бар, кээ бир жаш бизнесмендер болобу, же болбосо баягы жашы өтүп калган да бизнесмендер болобу. Жалпыбызга эле белгилүү, ушул Бишкек шаарында мүмкүнчүлүктөр көп. Анан айыл жергесинде, региондордо дагы сиздерге кайрылат болуш керек. Ошолор боюнча да айта кетсеңиз, кандай идеялар менен кайрылышат, кандай көйгөйлөрү бар? Сөзсүз түрдө бизде мисалы үчүн ар бир программабызда региондордон талаптар келет, региондордон кандидаттар. Ага эң аз 25% биз орун беребиз. Эми региондордон дагы аябай таланттуу предпринимательдер бар, идеялар ар кандай, тигүү жагында, мисалы үчүн дагы кол өнөрчүлүк, өзгөчө өнүгүп келатат региондордо. Сельский хозяйстводан переработка, мисалы үчүн пекарнялар көп аябай. Андан тышкары дагы мисалы үчүн эми регионго киреби кирбейби аны айта албайм, бирок Ошто мисалы үчүн биз дайыма байкайбыз, Оштон дагы IT компаниялар чыгып атат да, Ош шаарынан. Негизинен ошол эң баягы популярдуу тармактар бул переработка, кийим тигүү, кол өнөрчүлүк, андан кийин баягы пекарня, кондитерка аябай маанилүү. Аябай көп идеялар ошол жактан келет. Бул колдон келген нерсени эле ошол монетизациялоо региондор жактан, Ооба, ооба. Колдон келген эми региондордо проблема бар. Региондордо билим жетишсиз, региондордо мисалы үчүн биз айылдарга жете элекпиз. Айылдарда, районный центрлерде мисалы үчүн дагы да көп бизнес-центрлер ачылыш керек. Аларга да үйрөтүш керек. Мисалы үчүн интернет жагынан дагы аябай көп мен ойлойм, айылдын жергесинде дагы интернет же контент чыгаруу, мисалы үчүн телефон деген азыр бар бизде бардыгыбызда. Телефондун ичинде интернет бар, телефондун ичинде видео тартып, ошол эле YouTube'га чыгарып, контент чыгарсаң болот, мисалы үчүнчү. Ошондой жаңы ондай ойлор, жаңы бизнес идеяларды биздин айыл жергесиндеги мен бизнесмен болом деген кишилерге ошол ойлорду дагы биз түшүндүргөнгө, мондай месседж бергенге аракет кылып атабыз. Мыкты. Анан жалпысынан ушул сиздердин компания жеке компанияда турабы? Бул мамлекетке түзмө-түз байланышы жок. Жок, бул мамлекетке байланышы жок, жеке, бирок бул проект ошол Улуу Британия тарабынан UK8 деп коет, каржыланган. Ооба. Кийинки суроо ушул боюнча да, эмне үчүн ушундай мен байкашымча ушундай компаниялар аябай көп Кыргызстанда көбүп келатат. Бул абдан жакшы жыйынтык, анткени сиздер ушундай жакшынакай жаш ишкерлерге, мүмкүнчүлүгү жок ишкерлерге жардам берип турган учуруңуздар. Эмне үчүн негизи мамлекет деңгээлинде мындай долбоорлор көп эмес? Эмне үчүн аз? Же болбосо тескерисинче абдан жокко дагы түшүнүктүү. Эми биринчи эле бул себеп акчанын аздыгы. Мамлекетибиз тилекке каршы бюджетте акча bunday маселелерге жетишсиз. Менин оюмча биринчи себеп ушул жакта жатат. Бирок эми аракет кылышып атат, менин оюмча. Донорлор жардам берип атат бул маселеде. Ассоциациялар менен бирге центрлер акырын ачылып жатат. Эми мисалы үчүн Кыргыз патент аябай активдүү иштеди акыркы жылдары. Иштер жүргүзүлүп атат, бирок бул аябай мондай масштабный эмес да. Масштабный болуш үчүн менин оюмча ошол акча керек буга. Биз эфирибизди улантабыз, эскерте кетейин. Жаңы кошулган биздин телекөрүүчүлөргө бизде конокто Данияр Үсенов, ПИК Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун программаларды боюнча менеджери. Чоң рахмат, жакшынакай маалыматтарды берип кетип атасыздар. Анан жалпысынан ошол жыйынтыктуу суроолордун бири болсун эфирибиздин аягында. Сиздердин компанияңыздын келечектеги ушул пландары менен кандай долбоорлор күтүп жатат жаш ишкерлерди? Ошолор боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Эми буюрса биз ушул келе жаткан жылга биз жаңы бир программаны баштайбыз. Бул IT компаниялар үчүн. Буну буюрса биз партнер менен бирге пландаштырып атабыз. Бул партнер
биздин коңшу мамлекеттен болот. Аябай Кудай буйрса чоң бир проект болот. Бул Кыргызстандын бардык жеринен IT проектине малек болгон командалар ошол биздин программага катышса болот. Негизи акырында мен айткандай ушул программанын акырында биз потенциалдуу инвесторлорду тартканга аракет кылабыз. Эми дагы чакырып кете турган нерсе бул эгерде биздин мисалы үчүн пик Ошто биздин команда бар, Караколдо бар. Ал жакта дагы дайыма бизде жаңы программалар болуп турат. Мигранттарга арналган программа, бизнести кандай башташ керек, айымдарга арналган программа азыркы учурда ушул Бишкек пик Ошто болуп атат ушул программа. Андан кийин биздин баягы бизнесиңди өстүр деген аябай мындай ийгиликтүү программабыз бар. Анда биз ушул жылы буйруса кыргыз тилинде өткөзөбүз. Биз негизи эле ушул кыргыз тилинде өткөзгөнгө дайыма аракет кылып жүргөнбүз, аракет кылып атабыз. Программаларыбыздын мисалы үчүн почти что жарымы кыргыз тилинде өтөт. Ошондуктан онлайн болгон үчүн региондордогу ишкерлер, тажрыйбалуу ишкерлер же эми бизнести эми баштайм дегендер дагы катыша алат. Онлайн болгон үчүн. Анткени биз бул дагы биздин бир өзгөчөлүгүбүз. Биз онлайн форматта көп алып барабыз дагы ошол программаларды. Мыкты. Анан биздин дагы телекөрүүчүлөр түз эфирде сиздерге суроо берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. 708 996 996 WhatsApp номерине жазышат. Кийинки суроо ушул жазып атыптыр сизге суроо. Мырза менен айымдын ишкердик бизнести жүргүзүү тармагында айырмачылыгы кандай? Аябай кызык суроо. Бул негизинен айырмасы болбош керек. Жок. Негизи анткени бизнесмендин өзүнчө бир характеристикасы бар да. Бул мисалы үчүн коркпош керек, рискти ала биле бериш керек. Анализ, экономический анализ кылганды же мүмкүнчүлүк деп коебуз го, ошону анализ кылганды билиш керек. Андан кийин команда түзгөндү билиш керек. Аябай трудолюбивый болуш керек, эмгекчил болуш керек, стресске даяр болуш керек дайыма. Бул деген эркектерде дагы бар, аялдарда дагы бар деп мен көп учурда ойлоп жүргөм. Бирок биз бир-эки программаны өткөздүк бизнес айымдар үчүн. Негизинен мен бул тармакта көп жылдан бери иштеп жүрөм. Биздин баягы программаларыбызга катышкандын көпчүлүгү 60% да. Көпчүлүгү дей албайм, бул 60% бул көбүрөөк, аялдар да. Демек, аялдар бизнести өзгөчө малый бизнес, средний бизнес, орто чакан бизнесте аялдар негиздүүчүлөр аябай көп. Аялдар көбүрөөк стресске мындай туруктуу болушат. Аялдар мындай өзү биз билебиз, эмгекчил болушат. Көп мындай задачаларды, көп иштерди бир убакытта алып кеткенге мындай жөндөмдүүлүгү бар да. Ошол жагынан мен ойлойм, азыр ушул чечимге келдим. Аялдар ишкерликти жакшы алып кетише алат, өздөрүнө ишенсин, мен оюмча, ийгиликтүү болуша алат, мен оюмча. Айырмачылык деле андай жок экен да, чоң айырмачылыктар. Чоң айырмачылык жок, бирок мен оюмча, мен айткандай аялдар көбүрөөк мындай стресске туруктуу, эмгекчилирээк, мен оюмча. Анан баягы ошол негизги характеристикалары мен оюмча, билбейм, балким Кыргызстандагы эркек кишилер мага жаман карайт. Көбүрөөк мен аялдарда көрүп атам, эркектерге караганда. Мыкты, мыкты. Кийинки суроо. Мисалы үчүн ошол эле азыр тигүүчү тармагында карап көрсөңүз, аялдар көбүнчө 90% негиздөөчүлөр. Бирок жолдоштору менен көбү иштешет экен. Команда менен, үй бүлөлүк команда. Үй бүлөлүк команда, Мыкты. Кийинки суроо ошол эле бизнес тармагында экен. Биринчи бизнес тармагында, бизнести ачуу тармагындагы биринчи кадамдар кантип баштасак болот? Биринчиден эми мүмкүнчүлүктү баягы рынокто мисалы үчүн бир нишаны көрүп калдыңар. Ошону байкаганды билиш керек, анализдөөнү билиш керек да биринчи. Мен мисалы үчүн бир бизнес оюма келди,
барып эле жасайм дегенден бир аз алысмын. Анализ дегенди билиш керек. Базарды анализ дегенди билиш керек. Кардарлар барбы же жокпу, конкуренттер барбы же жокпу. Мисалы үчүн бул прототип деп коет, биринчи мондай пробный версия кылып чыгарып сатылабы бул же сатылбайбы, кардар барбы буга же жокпу, же бар болсо канча, көлөмү канча, ошонун баарын изилдеп туруп, бирок көп убакытты кетирбей, мисалы үчүн 6 ай, 1 жылда кетирбей, 1-2 айдын ичинде анализдеп, ошол мүмкүнчүлүк болсо баштасын. Мен негизги ошондой совет берет элем, ошондой кеңеш берет элем. IT тармагын өтө жакшы өнүгүп келаткан тармак. Интернет менен байланышкан көп проекттер менин оюмча келечекте аябай мындай акча алып келет. Анткени интернет деген бул деген бүткүл дүйнө, барьер жок, таможня жок. Сатканга кенен сата аласыңар. Башташ керек бул, анткени бул жакта дагы өзүнүн эмелери бар, кыйынчылыктары. Бирок баштасаңар кийин багы терең билим алып туруп, бизнести дагы ачканга оңой болот. Мыктан жалпылай турчу суроо негизи эле ошол Кыргыз Республикасы боюнча ишкердик бизнес тармагы канчалык деңгээлде өнүккөн жана канчалык деңгээлде ушул ушул сферада өнүгүү, ушул сферада акча табуу, негизи эле пайда алып келүү. Менин оюмча биздин Кыргызстанда ишкердик салыштырмалуу, мисалы үчүн башка өлкөлөргө, биздин коңшу өлкөлөргө караганда көп өздөрү айтышат. Силерде ошол орто жана чакан бизнес өнүккөн деп. Мисалы үчүн кафелер, магазиндер жана башка сервистер аябай өнүккөн. Бирок биздин бир минусубуз, менин оюмча, биз бул регионалдык, глобалдык деңгээлге чыга албадык. Бизге ошондой бизнесмендер, ошол деңгээлге жеткизиш керек бизнесмендерди. Кыйынчылыктардан ошол мен айткандай, биринчиден ошол эле регионалдык рыноктарга чыгуу жолдорун ачып бериш керек. Бул биздин мамлекет тарабынан болот, жардам керек бул жагында. Анан билимге дагы көбүрөөк басым бериш керек. Мисалы үчүн менеджмент кандай управлять этиш керек бизнес менен. Ошол жагынан дагы эгерде биздин бизнесмендер өссө, билимин тереңдетсе, көп мындай ийгиликтерге жетет менин оюмча. Ооба, сиздин дагы сөздөрүңүзгө кошулуп, ушул жерден да суроо пайда болду. Башка өлкөлөрдө баягы көп мүмкүнчүлүктөр бар эмеспи бизнес тармагында жана көп эле идеялар ал жерде жыйынтыкталган, иштеп келет. Көп эле мисалы ошол эле кафелерди алсак, ресторанды алсак, көптөгөн ар кандай бизнес тармагы өнүккөн. Кыргызстанда болсо бул тармактагы алынып келатат. Азыркы учурда ошо кофейнялар пайда болду, өзгөчө бир, кофелер менен өзүнчө бир продукция менен. Сиздин оюңуз боюнча ошол Кыргызстанда биздин мамлекетте көп тармак өнүккөн эмес да. Көп жерде мисалы бизнес идеяларды алып чыкса болот. Ошол эле сиз айткандай айыл жергесинде кол өнөрчүлүк жагынан эле азыркыдан кичинекей бизнес тармактар да өнүгүп келатат. Сиздин оюңуз боюнча кайсыл тармактан дагы жакшынакай пайда таап, ошол жерден идеяны алып чыгып бизнес тармагын өнүктүрсө болот? IT тармагын айтып кеттиңиз, программистика жагында айтып кеттиңиз. Андан башка мисалы. Андан башка, мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн сельский хозяйство деп коелу. Ошол жагында карап көргөндө деле бизде мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөр көп. Бирок органикалык мөмө жемиштер мисалы үчүн ошол жактан дагы мисалы үчүн биздин айыл жергесиндеги дыйкандарыбыз эгерде билим, рекламаны түшүнүп калса, ошолорду туура колдонсо, жакшы жыйынтыктарга жетсе болмок. Андан кийин туризм тармагы да өнүгөт бул дагы. Анткени биз жаратылыш аябай жакшы. Туризм тармагында дагы өнүктүрсө болот, ошол жактан да акча тапса болот биздин айыл жергесиндеги мисалы үчүн адамдар. Андан кийин ошол эле тигүү тармагында мисалы үчүн дизайнерлер жетишпейт. Креативный деп коет, азыр креативный профессиялар. Мисалы үчүн ошол жакта дагы дизайнер чыгармачылык жагында, чыгармачылык жагында, ооба. Бирок буну багы бизнес катары башкарыш керек. Бизнес
бизнес баягы ракурсту жакшы билиш керек да. Бир эле чыгармачылык менен алек болбой, ошону кандай кылып сатсам болот, көбүрөөк сатсам болот, башка өлкөлөргө сатсам болот. Негизинен эле мен ойлойм, Кыргызстанда ушул тармактарга биз басым жасашыбыз керек. Анткени бул тармактарда бул экспорт, биздин баягы экспортту оңоюраак болот. Анан биздин бул өзгөчөлүктөрүбүз, биздин Кыргызстандын өзгөчөлүктөрү бул биздин адамдар, кишилер, акылдуу, жаратман, биздин жаратылыш, анан биздин баягы таза мөмө жемиштер, ошолорго басым жасаш керек менин оюмча. Анан эфирибиздин башында бизге ошол жаш ишкерлер келди, англис тили борборун ачышыптыр. Ошол жерде алардын өзгөчөлүгү бул билимди бекер беришет экен да, англис тилин бекер үйрөтүшөт экен. Өзүлөрү дагы аябай мыкты адистер англис тили тармагында, Америкада окуп келишкен, бекер беришет экен да өзгөчөлүгү. Сиздин оюңуз боюнча ушул сыяктуу ишмерлер, ушул сыяктуу бизнес идеялар канчалык деңгээлде баягы көлдүн үстүндө сүзө алат? Мисалы, философия түрүндө айтканда. Бизнесте бекер деген болбойт да негизичи. Бул деген противоречие. Андай бизнес бул биринчи орунда прибыль болуш керек. Прибыль болбосо бизнесиң жок. Бирок бир модельдер бар, фримиум деген модель бар мисалы үчүн. Бул деген башында көбүрөөк клиенттерди табыш үчүн бесплатно кыласың, акысыз. Андан кийин клиенттер сага көнүп калат, андан кийин аудитория пайда болгондон кийин. Аудитория пайда болгондон кийин акча алса болот. Менин оюмча бизнес өтө акчага кызыкпаш керек, өтө баягы дикий капитализм деп коелу, анткени ал жакта да жаман жактары бар. И плюс өтө эле романтичный болгон дагы бизнесте туура эмес. Анткени банкрот болосуң, коммерциядагы жагы жакшы ойлош керек. Ошондуктан адамга жакшы мондай продукция, качественный продукция, услуганы бергенге аракет кылыш керек, андан пайда көрүш керек. Менин көз карашым ушундай. Данияр мырза, сиздерге чоң рахмат. Кыргызстанда сизге окшогон ошол бизнес жаатында, ишкерлик жаатында адистер көп болсо, бул тармагы өнүгөт деген ойдомун. Андыктан сиздердин жумушуңузга, деги эле Peak компаниясынын жумушуна сиздерге таазим, чоң рахмат. Эскерте кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Данияр Үсөнов, Peak Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалары боюнча менеджери. Жакшы маек үчүн сиздерге чоң рахмат. Дайыма күтөбүз.